Ад-домаирул мунфасила. Жактама ататооштор. Араб тилинде жактама ататооштор кыргыз тили сыяктуу эле 3 жакта болот. Үчүнчү жак, экинчи жак жана биринчи жак. Кыргыз тилинин айырмасы ротто жана санда. Араб тилинде эки рот бар, мужской род жана женский род. Ошондой эле жекелик сан, экилик сан жана көптүк сан. Буларга доскадагы мисалдарды келтирели. Ад-домаирул мунфасила. Жактама ататооштор. Жогоруда айтып өткөндөй эле 3кө бөлүнөт. Гаиб үчүнчү жак. Бул жакта катышпаган деген мааниде үчүнчү жак. Мухатаб биз кайрылып жаткан тарап, экинчи жак мухатаб деп аталат. Ошондой эле сүйлөп жаткан тарап, мутакаллим биринчи жак. Буларга үчүнчү жакта мисал келтирсек, эки ротто болот дегенбиз. Бул жагы мужской ротто, ал эми бул жагы женский ротто болот. Мужской ротто үчүнчү жак жекелик санда хуа деп аталат. Хуа ал. Хума алар экөө. Хум алар. Ошондой эле жогоруда айтып өткөндөй женский роду бар. Женский роду бул хия ал, хума алар экөө, хунна алар. Биздин кыргыз тилинде эки род жок болгондуктан булар бирдей эле которулат. Хуа хия ал. Хума хума алар экөө. Алар экөө. Хум хунна алар. Булар 3төн жогору. 3 же болбосо 3төн ары кеткен сандар бул көптүк сан деп аталат. Ошондой эле экинчи жагыбыз бар. Экинчи жагыбыз деле ошондой эле. Мисалы анта бул сен. Антума силер экөөңөр. Антум силер. Бул мужской род үчүн колдондук. Мунун карама каршысында анти сен, антума силер экөөңөр, антунна силер. Бул жагы женский род үчүн колдонулду. Кыргыз тилинде бул экөө тең. Анта, анти экөө тең эле сен. Антума, антума бул силер экөөңөр. Силер экөөңөр. Антум, антунна силер. Силер. Мына. Ал эми биринчи жак болсо бул жекелик санда ана мен нахну биз экөөбүз же болбосо нахну биз. Бул экөө тең эле кыргыз тилинде биз деп которулат. Анан биринчи жакта род жок болот. Мужской род жана женский род үчүн экөө тең колдонула берет. Демек, араб тилиндеги жактама ататооштор ушундай. Жогоруда айтып өткөндөй, кыргыз тилинде окшош жактар бар, жана кыргыз тилден айырмаланган жактары дагы бар.